Ливиядагы жаатташкан тараптарды элдештирүү үчүн өткөрүлгөн сүйлөшүү майнамсыз аяктады. Орус жана түрк лидерлери улуттар уюму тааныган улуттук ынтымак өкмөтүнүн башчысы Фаиз Сарадж менен өзүн Ливиянын улуттук армиясы деп атаган топту жетектеген Халифа Хафтарды Москвага сүйлөшүүгө чакырган. Бирок Хафтар тынчтык келишимине кол койбостон Москвадан кетип калды. Теманы Лаззат Жаныбек кызы улантат. Ливиядагы жаатташкан тараптар өзүн Ливиянын улуттук армиясы деп атап алган топтун башчысы генерал Халифа Хафтар менен эл аралык коомчулук тааныган өлкө батышындагы улуттук ынтымак өкмөтүнүн башчысы Фаиз Сарадж 13 январда Москвада бетме-бет кездешип, элдешүү жараянына кол коюшмак. Бирок Москвада касташкан эки ливиялык лидер көзмө-көз жолуккан эмес. Орусия Түркиянын ортомчулугу менен жаатташкан эки тараптын өкүлдөрүнүн сүйлөшүүсү 6 сааттан ашык жабык өттү. Москвадагы сүйлөшүүгө Анкарадан көз салган түрк президенти Режеп Эрдоган сүйлөшүүлөр оң багытта өтүп жатат деп баалаган. Ал эми Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров жолугушуудан кийин айрым жылыштар болгонун айтты. Определенный прогресс достигнут. Айрым жылыштар болду. Улуттук ынтымак өкмөтүнүн башчысы Аль Сарадж мырза менен жогорку мамлекеттик кеңештин президенти Аль Мишри мырза документке кол коюшту. Ливиянын улуттук армиясын жетектеген маршал Хафтар менен Тобрукедеги парламент спикери Агилла Салех документти түзүк баалап, кол коюу тууралуу чечим кабыл алууга келерки таңга чейин убакыт сурашты. Мен чечим оң жакка кабыл алынат деп үмүттөнөм. Позитивно и попросили немного дополнительного времени до утра следующего дня. Шейшембинин таңында генерал Халифа Хафтар элдешүү жараянына кол койбостон Москвадан учуп кеткенин тышкы иштер министрлиги кабарлады. Бул маалда Шри-Ланкада иш сапарда жүргөн Сергей Лавров Москва тынчтык келишимине жетишилмейинче болгон аракетин жумшай берерин билдирди. Мунун алдында президенттер Путин жана Эрдогандын чакырыгы менен 12 январдан тартып Ливияда ок атышууну токтотуу боюнча эки тараптуу чечим кабыл алынган. Еврокомиссиянын президенти Урсула фон дер Ляйен Анкара менен Москванын демилгесинен улам Ливияда атышуу токтотулганын колдой турганын билдирди. Атышуу токтотулганын баарыбыз билебиз. Бул туура багытка карай биринчи кадам. Бирок Ливиянын алдында элдешүү, жаңылануу жана бирдиктүү өкмөт түзүү жараяны турат. Бул узак сапар. Бул иштер улуттар уюмунун жетекчилиги алдында болушу керек. Бул маанилүү. Ливияда тынчтык орнотуу маселеси эми 19 январда Берлинде өтө турган саммитте каралат. Анкарада Италиянын премьер-министри Джузеппе Конте менен жолугушкан түрк президенти Эрдоган саммитке катышаарын билдирди. Германиянын баш калаасына орус президенти Владимир Путин барганы турат. 5 жылдан бери Москвага келе элек Германиянын канцлери Ангела Меркель өткөн жумада Путин менен жолугуп кеткен. Анда да Сирия менен Ливиядагы аскердик чыр-чатактар жөнүндө сөз болгону кабарланган. Ливияда 2011 жылы жарандык согуш башталып, өлкө лидери Муаммар Каддафи өлтүрүлгөндөн бери кош бийлик орноп турат. Лаззат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва шаары.